Birincisi, baldan үшүр берүү милдет болобу? Маселе ушул жерде. Бул маселеде эки көз караш бар. Биринчи, биздин мазхабтын көз карашы боюнча алынган балдан үшүр берүү милдет болот. Экинчиси, имам Шафии менен имам Маликтин пикирлери бар. Булардын көз карашы боюнча милдет эмес. Экинчи бул жердеги маселе, байкасаңыздар, үшүр бериле турган жерден деп чектеп айтты. Үшүр бериле турган, кайсыл жерлер ушури жерлер болсо, ал тууралуу төмөндө келет. Ушури жерлер болсо, ошонун жеринде эгерде биз баларыны кармап, андан бал ала турган болсок, ошондо милдет болот. Мына ошондуктан эгер хирож бериле турган жерден бал алына турган болсо, ага үшүр милдет не болбойт? Болбойт дейт. Бул маселе талашсыз. Үчүнчү айта турган маселе, бал канча килограммга жетсе үшүр берүү милдет болот. Канча килограммга жетсе үшүр берүү милдет болот. Бул маселеде дагы эки көз караш бар. Абу Ханифа рахматулла алейхинин көз карашы боюнча белгилүү бир нисап жок, бир өлчөм жок. Белгилүү нисап жок. Азбы, көппү, түшүм алдыңызбы, үшүрүнү беришиңиз керек. Бирок Абу Ханифадан болгон бир риваятта бир со, жана бир риваятта жарым со. Бир со дегени бул 3 килограмм 200 грамм дейли. Же болсо жарым со 1 килограмм 600 грамм. Мына ошончого жетсе анан милдет болот деп келген. Бирок эң туурасы, туура риваяты. Кайсыл экен? Өлчөм жок. Бала алдыкпы? Болду, үшүр не боло берет? Милдет боло берет дейт. Экинчи пикир бул Абу Юсуф рахматулла алейхинин көз карашы. Ушул маселеде экинчи көз караш бул Абу Юсуф рахматулла алейхиники. Абу Ханифа рахматулла алейхинин улуу шакирттеринин бири. Бул кишинин көз карашы боюнча 10 чаначка жетсе анан милдет болот дейт. 10 чанач. Ар бир чаначыңыз 50 ман болот дейт. Ар бир чанач канча болот экен? 50 ман. Бир маныңыз божомол менен 846 грамм болот. Мына ушуну көбөйтөсүз. Көбөйтөсүз, жыйынтыгы канча болсо ошого анан үшүр милдет болот дейт. Бул жерде фатва ошол Абу Ханифа рахматулла алейхинин көз карашына берилген. Алган балыбыз азбы, көппү, биз үшүр берүү мойнубузга эмне болот экен? Милдет болот. Бул сүйлөмдө айта турган 4-чү маселе, тоодон алынган балга үшүр милдет болобу, болбойбу? Бул жеринде дагы кайчы пикир бар. Абу Ханифа менен имам Мухаммадтын көз карашы боюнча милдет болот. Имам Абу Юсуф рахматулла алейхинин көз карашы боюнча милдет болбойт. Фатва, чечим Абу Ханифа менен имам Мухаммадтын сөзүнө берилген. Мына ошондуктан китебибизде дагы эмне дейт? Ошол тоодон алынган балга дагы үшүр милдет болот деген сөздү айткан матында.